Assalamu алейкум. SMM таргет курсум боюнча көп суроолор келип жатат. Анан дагы будан да башка эң суроосу Instagramдан акча тапса болобу дейт. Албетте болот. Аны туура иштетип, туура бизнесибизди жүргүзсөк болот. Негизи Instagram өзү акча бербейт. Эч качан берген эмес. Миллион подписчик же болбосо көп лайк алсак дагы эч кандай акча берген эмес, бербейт дагы. Биз реклама аркылуу же болбосо ушундай курс же бизнесибизди алып барып акча табабыз. Мисалы мен ушул Instagramдан курстарымды өтүп акча табам. Бул жерден окусаңыздар болот. Кандай курстарды өтөм. Бул жерден болсо SMM таргет боюнча кандай программалар бар, кандай темалар өтүлөт. Мына ушул жерден көрүп алсаңыздар болот. Instagram ссылкамды описанияга видеонун ылдыйына жазып коем. Ошол ссылка менен кирсеңиздер, Instagram аккаунтума түшөсүздөр же болбосо Target Оганова Хадижа деп мондай кылып издесеңиздер чыгат. Анан SMM деген эмне? SMM деген ушундай интернет магазинди туура жүргүзгөндү үйрөтөт. Туура фото, видео чыгарып адамдар менен туура иштешкенди. Реклама, таргет реклама деген адамдарга клиент алат. Клиенттер менен да туура иштешкенди, туура сатканды үйрөнүш керек. Ошол боюнча үйрөтөм. Анан мисалы бул магазинди көрсөтүп кетейин. Жакын арада эле Ийгилик академиясынын бизнес 0 тренингине катышып, окуп 0 баштадым бизнести. Буюрса жакшы, аябай жакшы. Реклама аркылуу эле клиенттер келет экен. Өзүм жашаган жериме же болбосо Кыргызстан боюнча да чыгарсам болот. Жашаган жериме жакын жерлерге реклама кетирсем, ошол жерден заказ келип атат. Мен онлайн эле контейнер ачпай эле ушул жерден заказ алып жеткизип берип коюш бул оңой. Бардык адам ушундай бизнес ачып иштесе болот Instagramдан. Эми таргет реклама боюнча айтайын. Таргет реклама кандай чыгат? Instagramдан да чыгарса болот, анан ADS менеджерден чыгарса болот. Мынакей ADS менеджер бул реклама чыгып аткандар. Мурун чыгаргандарым булар. Сиздер да каалаган бизнесиңиздерди чыгарсаңыздар болот. Деги эле бизнестин түрү көп Instagramдан. Ошол багыт боюнча да үйрөтөм. Кайсыл багытта иштеп кетсе болот. 3 багыт бар да негизи. Ошолордун бизнес деги эле курс ачасызбы, токуу курсу деген бар, кондитерский курсу бар, окуу курстары бар, деги эле кийим сатасызбы, эмне бизнес кыласыз, бул жактан баштасаңыз болот. Өзүңүздүн кызыкканыңызга карап туруп баштайсыз да. Анан ушул мынакей таргет рекламада кандай адамдарга барып атат, кандай адамдарга барсын кааласаңыз, ошол боюнча настройкалап туруп кетирсеңиз, ошол жерге барат. Канча адамга, кайсыл жашта адамга, жынысы кандай, эркек аялга кайсысына барсын, ошонун баарын өзүңүз тандайсыз. Анан бул жактан көрүп турасыз. Мисалы, бул жакта кайсыл аудитория, кайсыл жактан барды, возраст кандай, место кайсыл жака барып атат. Ушунун баарын көрүп турасыздар. Мына ушундай артыкчылыгы бар. Анан сабак кандай өтүлөт десеңиздер, сабак WhatsApp'тан өтүлөт. WhatsApp'та мисалы бул группамды көрсөтүп коеюн. Мынакей суроо берип, мен тапшырма бергендерди жөнөтүп бул жака мен жооп берем, ар бир суроосуна жооп берип, ушинтип кайтарым байланыш менен үйрөтөм. Анан бул практикалык группа болсо, бул жерде мен видеолорду, аудиолорду жөнөтүп гана үйрөтөм. Бул жактан эч ким жазбайт. Каалаган убакта видеолорду көрүп, тапшырмаларды аткарып жөнөтө алат адамдар. Ар бир теманы ушинтип видео аркылуу дагы, практика аркылуу, аудио аркылуу дагы түшүндүрөм. Ошол теманы үйрөнгөнчө түшүндүрүп берем. Мынакей 2 группа ачылат. Бирөөндө сүйлөшүп суроо берип үйрөнсө, бирөөсүндө видео, аудио жөнөтүп үйрөтөм. Анан акча табуу боюнча айтсам, мисалы кээ бирлер ишенбейт, мынча акча таба албайт деп, негизи эле интернеттен акча тапканга болбойт дешет. Бул баланс кейжим. Эми айдын башынан баштап канча акча тапканым көрүнөт. Мына оборот за месяц. Марттын 20-сы бүгүн, мынакей марттын 20-сына чейин, марттын 1-инен 20-сына чейин канча таптым? 31.409 акча тапкам. Бул жерге 15.000ге чейин эле сакталат. Ал үчүн мен картага которуп турам акчаны. Бул калп нерсе эмес, чындык эле
мисалы картама которуп турам акчаларды. Сиздер дагы SMM таргет курсун үйрөтүп, реклама чыгарып, бизнесиңиздерди сатып, ушул жактан мынакей акча тапса болот. Бул негизи ишенген адамга чындык эле акча тапкандар акча табып эле жатышат. Ишенбегендер дагы эле жүрөт. Мен SMM таргет боюнча айта турганым ошол. Эгер курска жазылам десеңиздер, Instagram ссылканы коюп койдум. WhatsApp ссылканы дагы коюп коем, ошол менен кирсеңиздер болот.